Жөнөкөй сөз менен айтканда, тетеги киши Исхак Разаков айтып атпайбы. Биз экөөбүз, бул төртөөбүз коомбуз. Мен таза болсом, сен таза болсоң, бул киши таза болсо, коом таза болот. Бүттү. Жөнөкөй, формуласы жөнөкөй. Сен тазасыңбы? Сен чындыкты айтып атасыңбы? Сен калп сүйлөгөн жоксуңбу? Сен бирөөнүн акысын жеген жоксуңбу? Сен ошондой болсоң, бул киши ошондой болсо, мен ошондой болсом, бүттү. Мамлекет таза болот. Азыр мына карагыла, 6-чы чакырылыштын депутаттары кетпей туруп, бюджеттик казынаны бекитип кетиштир. Жеке инсанга, Жапаровго 2 миллиард 800 миллион сом бериптир. Жапаров бүгүн интервью берип атат. Мен өлкө башчысымын деп. Экономика дүркүрөп өсүп атат дейт. Дыйкандар, дыйкандарды билесиз. Бизде 60%-дан ашык дыйкандар. Үрөөн, жер семирткич сатып алыш үчүн 1,5 миллиард сом бөлдүк дейт. Ойлогондо, оо дейсиң да, 1,5 миллиард сом. Анан сугат, арык, ирригация. Ошо ирригация системасын калыбына келтириш үчүн 1 миллиард бөлдүк дейт. Демек, Кыргызстандын 65%-дан ашыгы жашап аткан калкка, дыйкандарга үрөөнүнө, жерине, жер семирткичине, суусуна, башкасына 2,5 миллиард сом бөлүнүп тур дагы. Жапаровдун өзүнө 2 миллиард 800 миллион бөлүнүп тур. Эмне дейсиз? Бул эмне дейсиз? Кандай деп түшүнсөк болот бул? 300 бүтүндөй кыргыз айыл чарбасына бөлүнгөн акчага караганда, Жапаровдун өзүнө бөлүнгөн акча 300 миллион сомго көп. А муну ким айтат? Мадумаров айтат. Бүтүн Кыргызстан айтат. Эмне кылыш керек? Мадумаровдун оозун мүмкүн болушунча жабыш керек. Мадумаровду керек болсо ушундай куугунтукташ керек. Мадумаровго жакындагандан коркуп калышы керек. Кокуй Мадумаров ушундай кылып коркутуп аткандан кийин, куугунтуктап аткандан кийин, биз эмне болуп калдык экен деп башка депутаттарга сабак берип коебуз дейт да булар. Мына ушул 6-чы президент. 6 тең мени менен күрөшүп келди. Кыргызстан гүлдөп кеттиби? Сиздин биринчи сурооңузга жооп. 30 жылдан бери күрөшүп келишти. 30 жылдан бери ошол сиз айтып аткан коомдун дагы бир бөлүгү ошолорго кол чаап келишти. Туура кылып атасыз деп келишти. Мени сындап келишти. Каршы чыкпа. Колуңдан келсе көмөк бер. Эмнесине көмөк бер? Талкалашка көмөктөшөйүнбү? Уурдашка көмөктөшөйүнбү? Улуттун жок болуп кетишине көмөктөшөйүнбү? Же могул Ысык көлгө окшогон конок үйүн талкалап атса, барып бир базганды алып алып, бир жагын талкалашып көмөк бер. Эмне кылып көмөк берейин, айткылачы. Мына ушул коом аябагандай караңгылыкка батып баратканда, чыркырап баягы Диоген эмне дедиле? Күндүзү чырак менен жүрсө, эмнеге бул келесо? Бул акылдан айнып калган. Бул күндүзү чырак менен жүрөт го. Эмне издеп жүрөсүң десе, киши издеп жүрөм дебеди беле. Адам издеп жүрөм деп. Мына ушул нерселердин баарын көрүп, билип туруп, унчукпай отурган адамды эмне дешибиз керек? Кандай дешибиз керек? Менин акыркы демим чыкканча ушул сөздөрдү айта берем. Акыркы демим чыкканча бул адилеттик үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшө берем. Айтасыңар, жалгыз калды, андай болду, мындай болду деп. Мейли ким болсо ошол болсун. Адам баласы табиятынан, жаратылгандан жалгыз. Жараткандын алдына да жалгыз барат. Бир да досу, же бир баласы, же атасы, же апасы аны жетелеп барбайт.